Кызыл Бел айылынын негизги көчөсүндө жол кырсыктары көп катталып жаткандыктан түнкү жарыктандыруу орнотуу маанилүү. Мына ошондуктан мигранттардын демилгеси менен каржылык колдоосу астында түнкү чырактарды коюу иштери башталган. Россиядан өзүбүздүн мигранттарыбыз, мигрант балдарыбыз, жердештерибиз 145 миң которуп, ошол эмеге чейин 2 километр эмеге чейин коюп берсилер. Азыр эми бүгүнкү күндө столба коюлуп бүттү. Буюрса жакын арада эмесини чырактарын коюп береттер да. Жалпы эле Кызыл Бел айылынын ошол жашоочулары, ошол миграцияда жүргөн жаштардын колдоосу менен ошол ишке ашырылып атат. Соңку жылдары мигранттардын демилгеси астында элет жеринде бир топ социалдык маселелер чечилип келет. Калктын коопсуздугуна көңүл бөлгөн мекендештердин салымын айыл эли кубануу менен кабыл алып жатат. Биздин мигрантта жүргөн балдарыбызга, өкмөт тарабынан шуларга Алла ыраазы болсун. Шулардын жардамы менен көчөбүзгө столбалар коюлуп, светтер коюлуп жатат. Бул эң эле Кызыл Бел айылынын тургундарыга жакшы иш болду. Кыш мезгилинде караңгыда окууга жөнөгөн балдарга, кечеси чыгып көчө көлөндө калган малдарга келген техникалардын жарыгы менен кичине жардам болуп калды дейм. Ушул жылдын башында эле айылдагы негизги көчөгө Карабак айыл өкмөтү тарабынан 600 метр аралыкка жарыктандыруу орнотулган. Мындан сырткары айылдын ички көчөлөрүдө жергиликтүү жашоочулардын колдоосу менен түнкү чырактар орнотулган. Муну менен айылдын көчөлөрү 95% жарыктандырылды. Айжан Кубатбек кызы, Эрнис Азамат уулу, Медер Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.